Кыргызстандагы дары чөптөрдү изилдөө жана аларды салттуу медицинада пайдалануу сунушу эл аралык медицина университетинде өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда айтылды. Анткени окумуштуулар тарабынан өлкө аймагында болжол менен 3000ден ашык дары чөптөрдүн түрү аныкталган. Дүйнөдө элдик медицина миңдеген жылдар элди дарылап келген. Жакында эле чыга калып, химиялык жол менен эле зордуктай берген мажбурлоо деген нерсе менен качыш керек дагы, буларды айкалыштырыш керек. Элдик билим менен азыркы илимдин ийгиликтерин толук кандуу пайдалануу биздин бүгүнкү кыргызстандыктардын милдети. Кыскача максаты дары чөптөрдү колдонуу, изилдөө, Кыргызстан боюнча потенциалын аныктоо, муну эл журттун керегине жаратуу. Бүгүнкү күндө Кыргызстандан 4 чөптүн түрү чет мамлекеттерге экспорттолот. Мисалы, чайыр, эндик деген чөптөр Баткен, Токтогул райондорунда өсөт. Алардын килограммы $100 $300 чейин сатылат. Акыркы 4-5 жыл ичинде аталган дары чөптөрдү бизнесмендер тонналап Индияга саткандыктан тиешелүү органдар жулууга мораторий киргизген. Эгерде биз ушундай дары чөптөрдү ушундай тонналап алып атса, ушундай кымбат баада алып атса, анда айдабайлы депчи. Бул бир эле мисал. Андан тышкары жана эндик дегени бар. Аны дагы уже 4-5 жылдан бери чогултуп атып, уже түгөттү аны дагычы. Буга дагы оңгура калып атабыз. Буга дагы мораторий жаралып атабыз. Анан биз анча запас бизде жок. Бизге өзүбүзгө жеткендей запас бардыр, бирок мындай экспортко жок. Ошон үчүн бул өсүмдүктөрдү азыр өстүрүү максат коюп, ошол убакытта иштеп атабыз. Эл аралык илимий практикалык конференцияда Пакистан, Туркия жана Өзбекстандан келген адистер кыргыз тарап менен биргеликте чөптөрдөн дары жасоочу ишканаларды куруу демилгесин көтөрүштү. Аларды сактоо, илимий жактан жеткиликтүү изилдөө боюнча да талкуу болуп, сунуштар айтылды. Министерствонун планыбызда бар, ошону мен жана айтпадымбы, биз колдойбуз. Колдоонун алдында чоң илимий иштерди жүргүзүшүбүз керек. Илимий иштерди жүргүзүп, аны тактап, талдап, дозаларын ичине апрелдетип, анан кийин аны биз ошол колдонууга мүмкүн деп беришибиз керек да. Ошон үчүн бул тарапта да чоң жумуш болуп атат. Мына лабораториялар түзүлүп атат. Жана мына биз бир 3 ай мурун эле министрибиз менен барып көрүп келдик. Жана Биябит деген завод. Аякта абдан чоң лаборатория түзүлүп атат. Эми ушул дары чөптөрдү, дарыларды изилдөө боюнча. Эгерде заманбап лабораториялар курулуп, дары чөптөрдү өндүрүү ыкмасы жөнгө салынса, анда жарандар үчүн дагы өлкөнүн экономикасы үчүн дагы бир топ пайдалуу, кирешелүү тармак болмок, дейт эл өкүлү Нуржигет Кадырбеков. Күмүштү касып түгөтүп аласың, аркасынан мындай топурагы тоз болуп кала берет, экология катастрофа болот, бирок чөп жылдай өсө турган нерсе да. Ошон үчүн мен айттым, Кыргызстанда деле чөптөрдү иликтеп изилдеп, ушул багытта жолго койсок болчудай, бул чоң киреш алып келет өлкөгө, анткени чөп жыл сайын чыгат. Кыргызстанда чөптөр аябай көп. Биздин фаунабыз, флорабыз Кудайга шүгүр, биологиялык ар түрдүүлүгүбүз чындыгында абдан кенен бай. Ошол потенциалды пайдаланыш керек. Айтсак, Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары тарабынан 5000ден ашык өсүмдүктүн гербарийи чогултулган. Учурда алардын көпчүлүгү пайдалануудан чыккан. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.